келген. Көтеріп қойған. Мұны көтеріз. Пенсияға байланышты. Шумаңыз. Салам ардактуу көрүүчү, бүгүн биз Саткынай Акимова аттуу каарманыбыздын тагдырын баяндайбыз. Артымдагы үй дал ошол каарманыбыздын жашаган үйү. Каарманыбыз 3 мүмкүнчүлүгү чектелген адам менен жашайт. Тактап айтканда жолдошу, кызы, баласы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Азыр биз каарманыбыздын жашоо шартын тааныштырабыз. Менин үй-бүлөмдө şu 5 балам бар. 3 кыз, 2 уулум бар. 2 чоң кызым өздөрү менен өздөрү болуп кеткен. А балам да өзү менен өзү. Мына экөө ооруйт. Мына кыз 2004-жылкы кызым нервтен ооруйт. Бул ошо 2010-жылкы балам ревматоидный артрит диагнозу ошондой. Бул 4 жаштан бери ооруп келатат. Мына эми 7 жашка чыкканда ушинтип баса албай калды. Температурасы түшпөй башында, температурасы түшпөй, анан биз баягы фирманын дарылары чыкты го, фирманын дарыларынан баардык колдонгондо мен да барып элдерге кошулуп катышып, угуп, деп, ошолордун ишеничиге таянып, дарыларын алып буга ичиргенден кийин ушинтип колдору тырышып, буттары тырышып, басып жүргөн бала баса албай калды. Ага чейин басып жүргөн, бирок ооруса дагы, кыйналса дагы мен көтөрүп жүргөм. Басып жүргөн да, ошо дарылардан кийин ушинтип тырышып баса албай калды. Ошол баса албагандан 7 жаштан бери баса албай келатат. Муну мен айтбекке көтөрүп, пересетка кылып көтөрүп, кыйналып жүргөн күндөр болду. Жогоруда каарманыбыз айткан уулунун жанында отурам. Салам, атың ким? Өмүрбек. Канча жаштасың? 12. 12 жашта. Бизде сенин апаң айтты да, 4 жашка чейин чуркап эле жүрчү депчи. Анан сен ошол күндү эстей аласыңбы? Кичинекейиңде чуркап жүргөнүңдү эстей аласыңбы? Неме бутум ооруганда ошол убактачы басышым кыйын болуп, неме отура берет эдем да. Ошондон кийин неме болуп калдым да, баса албай мектепке барайын деген жылымда. Ал убакта сенин досторуң көп болчу да, Анан азыркы учурда сенин досторуң барбы? Бар. Үйүңө келип ойноп кетишет? Жок, балдардын алдыга чыгып отурам. Өмүрбек, сен ошол балдардын чуркап жүрүп ойногонун көрүп, кандай ой келет сага? Басып жүргөн убактарды элестетип кетем да. Ойноп жүргөн убактарды. Анан дагы кандай тилектериң бар? Бассам военный болом дейт эдем. Азыр сен колуңду көрсөтүп берчи. Кандай кылып ооруйт? Бул колуңа эмне? Азыр бул жайылбайт экен, Бул колуң дагы? Булдан жайылбайт. Сен эмне үчүн мындай болуп калганын билбей калдыңбы? Бутуң дагы жайылбайт, ошондо? Жайылбайт. Кандай дагы тилектериң бар? Ошо досторум менен мектепке барсам дейм. Бош убактыңда азыр китеп окуйсуңбу, же эмне кыласың? Сүрөт тартам. Сүрөттөр таасыңбы? Ручканы кармаган сага мындай ыңгайсыз болбойбу? Жок, неме бир кылда колум ооруса жазышым кыйын болуп калат. Окуган жагабы сага мугалимдер келип сени сага тамгаларды үйрөтүп ошентип турат да? Бизге сүрөт тартып бересиңби? Тарткандарым бар, аз неме шашпай тартам да.
Анда кичине болсо да ручканы кантип кармайсың, ошону көрөлү. Макул. Бизге анда карандашты кармап гүл тартып берчү. Бул толуп калган окшойт, Жок бар, Сонун гүлдөр бар. Кыргызстандын желегин тарттың беле? Keçe tartkan edem. 9 майга каратабы? Ушул жерге тартасың, гүлдөн. Ramaşka degen gülді tarttım. Бул ромашканы мен алайын, Рахмат. Сонун гүл экен, Şu баланы кандай кайеттерде жардам көрсөтүлө şu балага операция түрүндө болобу же лечение түрүндө болобу şu баланын буттары жазылып эл катары басып мектепке барышыны үмүттөнөм да. Атасы дагы 4-жыл болуп баратат, операция болгон белинен. Костный туберкулоз боюнча андан алдын ошо өтүнөн операция болгон. Бул да жумушка жарабайт, жумуш кыла албайт. Энди балдарга карап болуп отурат, бирок жумушка жарабайт. Бул үйдө мен эле өзүм документ иш барбы, кандайдыр бир үй бүлөдө керектүү эмелер барбы, сыртка жүргөн өзүм. Şu 2 баланы караймын. Бул кишинге дагы кароо керек да. Кээ бирде ооруп калат, ишке жарабайт, иштей албайт. Мен энди Алладан үмүтүмдү үзбөйм. Бардык нерсе Алладан. Алладан үмүтүм бар. Бул экөөнү жалгыз таштап кете албайм да. Бир жакка документ иштер боюнча кетемби, башка боюнча кетемби, бирок атасы болот энди. Атасы эчтекеге дагы жетпесе дагы энди ондай кылып тургула, мындай кылгыла деп галшокко көтөргөндө жардам берип, көзөмөлгө алышып, контролдоп турат балдарын. Мен дагы şu 2 баланы карап, шуларды көзөмөлгө алып, шулардан жумушка чыга албайм, иштей албайм, эч жерде иштебейбиз, эч кимибиз иштебейбиз. Болсулу отуруш, ол карын тойгозот, жатат, кыйналса, бирок жумушка чыга албайт. Жумушка чыккан жакта 1-2 саат иштейт, андан ары кыйналып жатып калат. Бул кыз энди бул да Куданын берген мээнети, бул дагы айтуу деби менен. Бул өз алдынча эме кыла албайт. Бул мектепке дагы окуган эмес. Кызым сүйлөйт, сүйлөйт. Айсулуу, бүгүн күн аябай ысык болуп атат го, Сизге кандай аба ырайы жагат? Isıtık. Ысык жагабы? Канча жаштасыз? 2004. 2004-жылкысыз, 6 yaşta. 16 жашта? Азыр экөөңүз бияка отуруп албайлыбы, Буга чейин мектепке бардыңыз беле? Bakın. Bugün barıp жүргөн edim. Keyin barбай койгом. Эмнеге барбай койдуңуз? Bargım kelбейт. Чарчайм да. Апаңыз айтып калды го, кичине кызым ден соолугу начар деп. Анын кайсыл жериңиз ооруйт? Butум, kolum, başım şöyle işlem olur. Başka. Энеңизге кандай жардам бересиз? Жардам. Эшикке чыгам десе, эшикке алып чыгам. Шием десе, тошом. Анан чай ичем десе, чай коюп берем. Ошо. Кантип көтөрөсүз энеңизди? Бутунан, такымдан. Алдынан монтип көтөрөсүзбү же аркаңызга көтөрөсүзбү? Мындай бутунан эле аркасынан атам көтөрөт. Бош убактыңызда эмне кыласыз? Үйдө кандай жумуштарды кыласыз? Oturuyorum. Televizyon koyuyorum. Çatam son. Büyüdü cinayım son. Küçüğüne koyayım böyle. Oğlanla böyle.
Süre albay kalgan. Agil kesin. Jardamlaşıp koysan kızım. Künge oturup жазganda. Жүрекканы дешікке алып çığa кичине күн көрсün. Bir özüm көтөрө албайм да, şonduktan kızım жардам кылышат. Şu emede oturgusabız. Kelgin, көтөрүп койгон. Ошентип көтөрөбүз. Тенсоолугу байланыштуу. Ушумаңыз керек. Мен бул үйдө туугандарым үйүндө жашайм. Туугандарым үйүндө жашайм. Ошолор эми жардам кылып ушул жерде жашап тургула деген, бирок бул үйдө мен эчтекем жок. Бул үйдөгү нерселер бүт ошо үйдүн хозяинынын эмелери. Менде 4 деле төшөнчүм бар. Эми мен Алладан тилегем ушу бала басып кетсе дейм. Эненин жүрөгү ооруйт экен, албетте, эне сыздайт экен. Мен бир гана силерден ушу кыргыз эл журтунан жардам сурайм, силерден да жардам сурайм. Бирөөгө бирөө себепкер болот. Ушунун буттары жасылып басып кетсе, эл катары элдин балдарынын арасында ойноп, окуп, жакшы үмүттөрү бар. Басып алсам деген. Ошо мен көтөрүп келесиз ошондо жонуңузга? 4 жаштан бери көтөрүп келатым. Ошо бутум ооруйт дегенден баштап баса албайт да, басканда буттары ооруйт да. Биз башында ишенбей жүргөнбүз. Sen көтөр дейт деп эле айтасың, көтөрүш үчүн эле айтасың депчи. Көрсө ооруйт экен да, уставтар экен да, мен өзүбүз жактан астап шырганда кечирээк жеп калып, кечирээк билинип калып, мен бияка кеч алып келип койгом. Кеч алып келип койсом да больницаларда жаттым, республиканский больницаларда, кардиорематологияда. Басып жүргөн эле баса албай калды. Бирок акыл эс күчтүү. Кудай кааласа, ушу басып калса, мен элдин катарыга кошулуп калса деген үмүт бар да менде. Жонума маршруткадан түшкөндө элдерден суранам, балдарга айтам, кептиме коюп бергиле деп, ошо кептиме койдуртуп, аркама, арка жагыма көтөрүп алып барып жүрдүм. Унияга Акчар болобу, Ала Тоо деген жактарга кайтты, неме бар десе ошол жактарга көтөрүп барып жүрдүм баланы. Анда кийин анан былтыркы элдин жардамы менен анан өзүм ден соолугума байланыштуу өзүм да кыйналып кеттим. Мен жатып калсам бул балдарды ким карайт? Бул үчөө менин көзүм алдымда, мен жатып калсам булар кароосуз калат да. Эми ушу баланы кайсыл доктурларга апарам, каяка кайрылам, ушуну кандай жолдо ушу буттарын түздөсө болот. Эми басып жүргөн бала басат деген үмүтүм бар да, бул тысып эмес да. Акыл эс күчтүү, ушу мектепке барып окуса, баланын бозоргону, баланын тили бар бала, акыл эси бар бала айтып турса, адамды биякта сыздата берет экен да. Буларды өзүм көзөмөлүм алып, контролдоп, жуунуп таранганда, өзүм контролдоп жуунуп тарайм. Үчөөнү тең эле. Кыскасы, жашырганда неме. Бул киши нервтен да кичине кеткен да. Кайра наркоз ала берип, нервтен да кеткен. Бул дагы эле өз алынча өзүм неме кылам да ынтылбайт. Ошо үчөөнү тең өзүм жуунтуп, өзүм тамактарын берип, өзүм көзөмөлгө алып карайм да. Мен карабасам буларды бир өздөрүн өздөрү карай албайт булар. Айрыкча мына ушу баланы өтө татаалыраак, кыйынчылыкта жуунтуп
өтө ылдый кылабыз. Галшокко дагы, баняга дагы алып киргенде кыйынчылык менен баняга алып кирип алып чыгабыз. 2 адам керек буга, өзүм өзү кыла албайм. Бирибиз, экөөбүз, кызым айрыкча, кызым экөөбүз алып кирип жуунтуп, кийимдерин кийгизгенде дагы кыйынчылык менен кийет да кийимдер. Бул кыз дагы ошо өзүм көзөмөлүм менен жуунтуп тарайм. Кишини дагы өзүм жуунтуп, өзүм көзөмөлдөйм. Үчөөнү тең эле. Бар жогунан ушу тамак ашы болобу, жуунтканда болобу, бүт эле өзүм карайм да. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.